Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул биз турган жер Жалал Абад облусунун кире бериш жери. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Курманбек Баатырдын эстелиги турат. Биз бүгүн бул жерден ушул кыргыз элинин желегин дүйнөдө, Азияда желбиретип келген инибиз ошол Элдияр мырза менен маек куруп сиздерге көрсөтүү даярдамакчыбыз. Анда эмесе Элдияр, көрсөтүүнү баштасак, азыр кайсы жакка барабыз? Азыр ошол өзүбүз туулуп өскөн Сузак районуна караштуу Карадарыяна барабыз. Ошол өзүбүз белекке алган, ошол тренерибиз подарка кылган машина менен барабыз. Өзүм алып барам сиздерди. Бул өзүң машыктыруу үчүн белек кылды. Машыктыруу үчүн белек кылдым. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ушул Элдияр мырзанын кантип ушу дүйнөнүн чемпиону болду, Азияны кантип багындырды, деги эле спортто кандай ийгиликтерди багындырды, чогуу сиздер менен маек турабыз. Анда эмесе Карадарыга кеттик да. Биз айылыбыз Карадарыяга барабыз. Азыр Карадарыядан үйдөгүлөр тосуп алышат, Кудайым буйруса айтып койгонбуз. Сен күндө ушул Карадарыядан шаарга келип машык турасың. Кээде ошондой деле учурлар болот. Основной Жалал Абад областында жашайм. Жалал Абад шаарында. Шаарда турасың ба? Шаарда. Квартирада турабыз. Студентмин. Жалал Абад мамлекеттик университетинде окуйм, жабы. Ушул жерде төрөлүп өскөм, Карадарыя балбандардын мекени. Ушул Карадарыяда туулуп өскөм. Ким чыккан балбандардан? Чынында аябай Карадарыя ушул өзү спорт менен тагыраагы алыш күрөш боюнча ушу аты чыккан да. Дүйнөгө, Кыргызстанга атап өтсөң ким? Биринчилерден болуп Карадарыяны тааныткандар ушу тапканча балбандар болгон. Ибрайым Музаков. Анын ортолугунда балбандар көп чыккан. Атап кетсек, балбандар өтө эле көп чыккан. Байман Эркинбаев, Чыңгыз Аканов, Нурбек Акановдор ошол дүйнөнү багынткан. Ошол балбандар көп жакшы чыкты. Негизи бала кезден эле баары чогулушта эле күрөшүп, ушундай нерселер кылып эле. Основной бизде бел күрөш болгон үчүн ошо Карадарыяны ошо балбандар тааныткан деп ойлойм. Сага ошол балбандар түрткү болду же үй бүлөгүңдөн бирөө? Мен алар деле түрткү болгон негизи. Основной өзүмдүн акем Муктар Сексенбаев Муктар акем чоң палуан болгон ал деле. Анын себептерге байланыштуу кичине травма алып калып, спорт таштап койгон. Ошол акем аркасынан чыгам деп, ошол акем кылган жетем деген жерлерине жетем деп ошо аракет кылган. Үй бүлөдө да бар турбайбы? Ошо үй бүлөмдө чоң акем да спортсмен, атам да спортсмен болгон. Чоң палуандар. Азыр эми шаарда туруп калсаң, бул жакка келип анча-мынча машыгууларды өткөрүп турасыңбы же? Биз основной шаардан бул жакка келгенде мен адырга чуркап, ушу айылда кылам тренировканы. Ушул жактарга чуркап, өзүмдү тушка чуркап, ушул тренировка путка основной формага келиш үчүн адырга чуркайбыз. Тоого карай путка жакшы экен да? Путка жакшы тоого чуркаган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз турган жер ушул Жалал Абад областынын ушу Карадарыя айыл аймагы. Бул жагы коңшу өлкөбүз ушул мамлекет Өзбекстан мамлекети. Бул жерде айтууларга караганда бир канча жыл баштап ушу биздин өлкө башчылар ушул канчалаган жерлерди сатып жиберген деген кептер бар. Негизи аябай жакшы жер экен бул Карадарыя, өзүңүздөр билесиздер. Өлкөбүздү деги эле көп экспортко дагы ушул жерден күрүч чыгып турат. Күрүч менен өлкөбүздү камсыз кылып турат. Күрүч да эгесиңби? Күрүч бизде сөзсүз эгилет. Ар бир үй бүлө эгет. Күрүч болот дегенде өздөрүнүн жегилке эгет. Анан гектарлаган жерлерде эгет. Ошо основной бизнес ошо күрүч менен болот бизде. Айтайын дегеним, спортчулар көбүнчө күрүч жейт деп айтышат да. Жанагы деп коет го, бизде эртең менен да аш, обед деле аш, кечинде деле аш дегенде. Карадарыялыктар, основной аш. Пайдасы барбы спортко негизи? Эми аш
Кандай пайдасы бар? Күрүштүн бир жагы жакшы, весиң көтөрбөйт, весиңи түшүрбөйт дагы, ортодо алып жүрөт. Жакшы диеточный тамак дегендей. Салмак кошулуп кетсе дагы мисалы өзүңөн мындай көлөмү чоңураак адамга түшүп калышы мүмкүн да, каршылаш чоң болсо. Сөзсүз ооба. Ал жагынан пайдасы бар экен. Бар жагынан пайдасы бар. Азыр анда эмесе ушул үйүңө барып ушул телекөрүүчүлөргө жетишкен ийгиликтериңи, ушул медальдарыңды тааныштырып өтсөң кандай болот? Жакшы болот, ошол азыр барып көрүштүм ошол. Мен өзүм да күрөшүп жүргөм убагында. Балдарым баары күрөшөт. Мындан чоңу деле азыр бул Элдияр үй бүлөдө 3 жыл bir кыздын эң кенжеси. Кызыккан немеси ушул жаштайынан бизде ошо агаларын көрүп, мындан чоң агалар да күрөшөт. Ошол эле күрөшкөн убагында. Айылдарыбызда күрөш болот. Аш тойлордо дайым күрөшсүз өтпөйт. Өзүңөр билесиңер, Карадария ушул палвандар мекени дегендей. Мен үчүн бул медалдардын ар бири өтө чоң менеттер менен келген. Анан бул жерде айта кетчү, эң биринчи алган дипломум мына жерде Карадария айылында чемпионат болгон, 50 кг салмакта биринчи место болгом. Ушул биринчи күрөшүмдө сразу биринчи место болгом айылымда. Анан кийин медалдарды ала баштагам. Медалдардан эң биринчи жолу мына Жалал Абад областынын Аксы районунда Кичак жолдо ошол турнир болгон, областной. Ошол жерде Ош областы келген, Баткен область, Жалал Абад область, 3 областтын арасында болгон түштүктүн. Ошол жерде биринчи место алгам. Эмне боюнча? Алыш күрөш боюнча. Анан международныйдан алгам мына медалдарды. Анан мынаны 5 мамлекеттин арасында Абсамат Масалиевдин турниринде биринчи место алгам. Анан мыналар Кореяда утуп келдим. Жакында 2019 жылы өтүп кеткен жыл. Ошол 70 кг салмакта 3-чү место болдум. Ал жакта анан казак күрөшүнөн дагы мынакей. Казак күрөшүнөн дагы 80 кг салмакка чыгып, ал жерде дагы Азияда казак күрөшүнөн 3-чү место алдым. Бир эле турнирде 2 Ооба, 2 күн аралыгында 2 медаль алдым. Кыйынчылыктар болду, эми сразу 70ке түшүп эле казак күрөшкө 80 кг салмакка түштүм. Эртеси күнү чоң балдар менен схватка кылдым. Ошо жакшы болду, ийгиликтүү болду. Казак күрөшү менен кыргыз күрөшүнүн айырмасы, алыш күрөштүн айырмасы, казак күрөштө кур жок. Кийим менен эле уже жүздө сыяктуу күрөшөбүз. Кармашып эле, кийимдеринен кармап деле чапсаң болот. Алыш күрөштө бизде курдан кол чыкпайт. Эми эки спорттун тең өзүнүн татаал жерлери болот. Эми жакшылап үйрөнсө, жакшылап машыкса, результат кылса болот да. Бул медалды ошол эң медалдарым ичинен эң кандай десем, мени сүйүнткөн, спорттун эң туу чокусу болгон чемпионат мирада уттум. Ошол Казакстан Республикасынын Нур-Султан шаарында өттү. Аябай чоң деңгээлде өттү, 27 мамлекет катышты. 27 мамлекеттин ичинен 4 схватка өткөрдүм, 4 күрөш өткөрүп, алардын ичинен полуфинал, финал өтө аябай күчтүү деңгээлде өттү. Полуфиналда россиялык чемпион Мира бала менен күрөштүм. 2016 жылы 3 эскертүү менен айдалып кеткен бала менен күрөшүп аны уттум. Кыйынчылыктар болду, бирок ошого карабастан кыргыз элими, жерими, намысын коргоп биринчи место алдым. Биринчи местога күрөшкөндө аябай бир чочуу болуп аттı мындай. Если утулуп калсам жаман болот, Кыргызстандын желегин көтөрүшүм керек деп намыс менен күрөштүм. Иранец бала менен. Судейство тараптан акырында жок жерден 2 балл берип койду. Анан 5-3 эсеби утуп кетип аткан болчу. Анан 5-5 болуп калып, 2 секундда убакыт калды. Анан 2 секундтан ичинде эми 2 секундда да отработкада да иштеш кыйын негизи. Анан ошол жерде 2 секундтан ичинде почти тазага чабып салдым. Анчы ошентип Кыргызстандын желегин желбиретип, гимнин ойнотуп, ошентип Кыргызстанга алтын медалды алып келдик. Ошол бул медалдарга жетиш үчүн
ата энемин, кыргыз элимин, тууган уруктун дубалары менен, тренерлеримдин берген мотивация сөздөрү менен ошол утуп келдим. Ошол рахмат чоң. Bir 10 yıldır belagda bilen bu balanınça günü ertemenen kelip mana stadionda жүгүрөт. Maşıgat 2 saat maşıgıp durup kayranan жүгүрүп кетет. Aralığı o 1,5 şakırımça var bunun үйü менен мектептин aralığı. Günü oşonday bolup жүрүп mana natijasını Allah berdi. Çempiyon bolup geldi dünyada. Эми biz Kuda kalasa şunday balдар менен сыймыктанабыз. Mundaylardan daha köp çıkışına Allah'tan tileybiz. Allah'ım daima şu mektebimizge, bizi cemaatibizge şunday palvan, erjürek baldardı nasip etip, dünyada köp yol tanıtkan baldardan çıkışını Allah'tan tilep kalabız. Uşunday baldardı körüp mana o baldar. Şulardı körüp, şulardı arkasından erçik de. Bekerele kamok жүрүп, кинолорго жүгүрүп, телефон кармап отурбай, көрсө мен да ушундай болот экенмин деп stadionga çıkışat. Şu Eldiyar'dan çempiyon bolup kelgeninden başlap stadionga da ertemenen balдар köpeyip kaldı. Şunun naticası da. Өзүнүн чоң агаларыны көрүп, залга барчу, өзү кичинесинен эле зирек болчу. Мектепте окуп жүргөндө эле жакшы ийгиликтерди дайым алып келчү. Мектепте жакшы окуду, мектепти президент болуп бүтүрдү. Ата энелер чогул чыгарганда дайым мактоолорду, жакшы сөздөрдү угуп сүйүнүп калчумун. Спортко болгондо ушу балам күрөшкө кеткенден баштап келгичекти энеде эми башкача туйгу болот. Кыжаалат болуп турасың да балаң үчүнчү. Ийгилигин укканда өтө сүйүнөбүз. Ушу эми эсиң, баягы оюңдун баардык жагы ушу балам кантип экен, баламдын көңүлү кандай экен. Ушу эми кечкурун сураймын, кечинде сураймын, эртең менен сураймын кандай жаттың, ден соолугун сурайбыз. Анан кокустан 3-чү же 2-чи место болуп калганда балам кечигип звонок кылат, өзүбүз сурап калабыз. Капа болбо, ошол 2-чи, 3-чү орунга жетүү өзү чоң ийгилик деп муну жуушуп калчу элек. Бул дайым ушу алдыда болгусу келет болчу, ушу алдыңкы орунду алгысы келет болчу. Бұл Сексенбаев Элдияр ушул учурда Эздишор Исхак Разаков спорт мектебинде тренер болуп дагы иштеп атат. Өзү действующий чемпион. Өзү аябай тырышчаак, өзү аябай баягы эмгекчилик неме болгону менен ушундай жин немелерге, результаттарга жетишти. Биринчи жолу дүйнөнүн чемпиону болду. Буюрса Элдиярдан үмүтүбүз чоң. Ушул учурдан пайдаланып бардык спорт агенттигинин директору Аманкулов Канат Маратовичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Элдиярдын жеңиши биздин Исхак Разаков спорт мектебине дагы аябай чоң результат болуп, ушу биздин мектептен дагы кичинекей мектеп болгонуна карабай ошо дүйнөнүн чемпионун чыгардык. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз турган жер Исхак Разаков спорт мектеби. Элдияр мырза, сен ушул жерде машыгасың да? Ушул жерде машыгам. Кимдердин колуна машыгасың? Качантан бери машыгасың? Мен 7 жыл болду бул жерге келгениме. Ошол Акам Нурбек жана Чыңгыз агайлардын колдоруна машыгам.
ошол тренерлерим. Не себептен? Жеке тренерим Акан Нурбек. Нурбек, баягы универсиада чемпиону да. Универсиада чемпиону. Сенде да ошол максат барбы? Ооба, Кудайым буйруса, ошол биздин айылдан Нурбек Аканов чемпион болгон, ошол чемпион мира болгон. Ошонун аркасынан жетебиз аракет кылдык, болдук. Эми Кудайым буйруса университеттер аралык ошондой бир универсиадалар утканга аракет кылабыз. Чоң-чоң ошол байкебиз уткан деңгээлдерге жетишке аракет кылабыз. Азыр убакыт боло элекпи, силердин машык учуруңар келе элекпи? Азыр саат 7-де болот. 7-ге чейин азыр ушул жерде даярданып кичине нары бери кылып турабыз. Анан 7-де балдар келет, анан 7-ден 9-га чейин тренировка бар. Не себептен эми ушул Акановдорду тандап алдың? Ушул Нурбек Аканов, Чыңгыз Акановдордун колунан эмне себептен келди? Же мындай элге авторитети сиңип кеткен үчүн келдиңби, же мындай машыктыруусу жакшыбы? Жок, албетте машыктыруусу жакшы. Анан өздөрү көрүп келген, өздөрү көргөн, өздөрү чыккан жер. Эми албетте өздөрү көрүп, өздөрү чыккан жерге окуучуларым дагы аракет кылып чыгарат деген ойдо келгенмин. Ошол бир жагынан өзүм акелерим болот, айылдаш акелер. Сен купулуңа толот машыктырган, Купулума толот. Эми ошол башка суроого өтсөк да, мисалы биздин Кыргызстанда спорт менен жашоо чынында кыйын да. Мисалы мамлекет төлөп бере албайт, анча мындай толук жеткиликтүү төлөй албайт. Не себептен спортту тандап алдың? Өзүң спесиң не? Адистиги. Мен адистигимди эле ошо дене тарбияда окуйм, физкультурныйда. Ошол спорт тандаган негизи жаш кезимден эле ошо спортко жакын адаммын. Устачылык же болбосо башка нерсе колуман келбейт, серьезно айтканда. Анан спорт тренерим да айткан, спорттун акырынан баары болот депчи. Спорттун артынан. Спортто кимдерге басчылык айтасың? Ошону телебөрчүлөргө айтып Спортко мен жетелеген ошол Акап Нурбек агайыма, ошо Чыңгыз агайыма тренерлерим. Анан бир туугандарыма, Муктар Аскар, анан ата-энеме, тууган уруктарга ошол баарына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Кыргыз элине. Өзүң каалаган максаттарга ушу жетип атасыңбы ушул спорт системасы аркылуу? Жетип атабыз, ошол Кудайым буйруса акырын бар болот. Келечеги кең, мээнети дагы жакшы. Ушул тренировка кылып атканда дагы айтканын айткандай кылып, көңүл буруп, түшүнбөгөн жерлерин келип сурап, ушул өсө турган балдар негизи ушундай болот. Мен бунун жеке тренери болуп эле эмес, агас катары барысымен түшүнбөгөн нерселерди отургузуп айтып деп, мындай жерде мындай иштеш керек, судействого мындай болуп атканда судействого сүйлөбөш керек. Сенин оюң о жерде только башың менен күрөшүң керек деген сөздөрдү көп айттым бул иниме. Ушул чемпион мир болду деп бир автоунаа белекке бердим. Ошону дайым бул баланы эми биз стимул болсун дедик да, жаштаргачы. Стимул болсун, шуну карап мындан кийинки поколение өссүн. Бир эле мен чемпион болуп, менден кийин Элиш чемпион болуп, Элиштен кийин токтоп калбастан кийинки поколение дагы ушу Элишти көрүп өсө турган болсун деп ушул Элишке белекке бердик. Ана мени карабай турам, 2 секундда чапкан турам өзүм. Мына жерде тиземен ал отурсам, ушундай деңгээлде жатты. Ошол жерде 2 секунддун ичинде мына мисалы алыш дегенде эле ошол жерден токтодум да.